Жалпыңыздарга салам ардактуу достор. Бүгүн лайфхак берүүсүндө кайрадан сиздер менен амандашып турганыма кубанычтамын. Бүгүн өзгөчө айымдар үчүн сулуулукта жана ошондой эле үй тиричилигинде пайдалуу болчу лайфхактар менен бөлүшкөн турабыз жана сиздерге сөзсүз пайдасын тийгизет деген ишеничтебиз. Андыктан бизден эч кайда алыстабай бул видео жакса жакты белгисин коюп, жана астына комментарий жазганды унутпаңыздар. Анда биз баштадык. Бийик така менен көчөгө чыгаарда 3 жана 4 манжаңызды кадимки колдонуп жүргөн пластыр менен ороо алууну сунуштайбыз. Мына ушундай учурда бийик така менен жүргөндө бутуңуз оорубай жүрөт. Бижутерияңыз узакка сакталсын десеңиз, аны жаңы алган учурда эле түссүз лак менен боеп коюңуз. Мына ушул учурда ал өзүнүн өңүн жоготпой турат жана ошондой эле майда деталдары дагы бекемделип, сапаты дагы мыкты сакталат. Кадимки помаданы оозго сүйкөөр алдында ошонун өңүнө окшош тенди же болбосо упаны помаданын алдына сүйкөп койсоңуз, ошол ооз боёгучуңуз оозуңузда көпкө чейин өчпөй сакталып жүрөт. Боелгон чачыңыздын түбү өсүп, бирок аны боегонго убакыт таппай жүргөн болсоңуз, аны убактылуу түрдө тен менен же болбосо кадимки кирпикке сүйкөөчү туш менен боеп койсоңуз, ал сизди убактылуу куткарып тура алат. Атыр себинесиз, бирок ал атырыңыз бир аздан кийин эле жыты кетип кала турган атыр болсо, анда бул лайфхак сиздер үчүн. Таракка атырыңызды сээп, ошол тарак менен чачыңызды тарасаңыз, ал атырдын жыты кетпей, сиз бир күн бою жагымдуу жыттанып жүрөсүз. Эскирип калган тушуңузду ыргытпай, ага түссүз лак кошуп туруп аралаштырсаңыз, жаңы бир өзгөчө түздөгү лакты пайда кыласыз. Эгерде сиздин помадаңыз сынып калса, ага көп деле кайгырбай койсоңуз болот. Ал помаданын сынган бөлүгүн бир аз ысытып, мурунку бөлүгүнө чаптап туруп, аны муздаткычка бир канча убакытка салып койсоңуз, ал помадаңыз баштапкы калыбына түшөт. Бир жакка шашылыш жөнөп жатканда күзгүдөн өзүңүздү карансаңыз, бетиңизге безетки пайда болуп калганын байкаган учурларыңыз болсо керек. Эми ошондой учурларда сиз кадимки көздүн кызаруусуна каршы дарыга кадимки ак кебезди малып, аны муздаткычка 1-2 мүнөткө салып койгондон кийин ошол безеткинин үстүнө сүртсөңүз, анда ал безеткиңиз убактылуу байкалбай турат. Эгерде тишиңиздин аппак көрүнүшүн кааласаңыз, анда сиз кулпунайдын бир кесимин тиш щеткасына коюп, ошол щетка менен тишиңизди жуусаңыз, тишиңиз болуп көрбөгөндөй агарып чыгат. Жана ошондой эле сиздин тишиңиздин ак көрүнүшүнө дагы бир кеңештер: сиз ооз боегучуңузду күлгүн, кызыл жана ошого окшош жалаң ачык түстөр менен боешуңуз керек. Айымдар үчүн бир гана сулуулук жаатында эмес, үй тиричилигине пайдалуу болчу дагы лайфхактарды даярдап койдук. Анда эмесе үй тиричилигине пайдалуу лайфхактарды баштамакчыбыз. Эгерде сиздин жаңы алган бут кийимиңиз бутуңузду кызып жаткан болсо, аны бир байпак менен кийип, жана ошондой эле капталдарын кадимки биздин чачыбызды фендей турган фен менен бир фендеп чыксаңыз, ал бут кийимиңиз кыйла чоюла түшөт. Дуалга бир нерсе илүүнү каалап жаткан болсоңуз, анда сиз мыкты кадимки өсүмдүк майына малып туруп, андан кийин дуалга каксаңыз, мык дуалга оңой кирет. Сууга бышырылган күрүчтүн аппак болуп биринде пышышын кааласаңыз, анда сиз ага 1 чай кашык лимондун ширесин кошуп коюңуз. Айымдар өзүбүздүн майда чүйдө буюмдарыбызды көп жогото алабыз. Ийне, сөйкө же шагек сыяктуу. Эми алардын табуунун оңой жолу сиз кадимки чаң соргучтун башын алып салып туруп, ага кадимки капронду кийгизип туруп издесеңиз, капронго биздин жоголуп калган майда буюмдарыбыз тыгылып калат дагы, табылуусу дагы кыйла жеңилдейт. Катуу сырды кезүүдө кыйналып жатсаңыз, анда бычакты сиз кайнак сууга малып алып, андан соң кессеңиз, сырды кезүү кыйла жеңил жана ошондой эле тегиз болуп кезилет. Жаңы алган джинсы кийимиңиздин өңү көпкө чейин өзүнүн өңүн жоготпой сактап калуусун кааласаңыз, аны жаңы алганда эле аны өтө туздук сууга малып коюп, 12 саатка сактап туруп, андан кийин жууп кийсеңиз, ал джинсынын өңү көп убакытка чейин өз өңүн жоготпой жүрөт. Айымдар өзгөчө кыш мезгилине, жай жана күз мезгилинен баштап эле даярданып баштайт эмеспи? Мына ушул үчүн дагы сиздерге бир жагымдуу лайфхак: бадыранды туздоодо ага сиз кургак горчицаны кошуп койсоңуз, бадыраныңыз өзгөчө даамдуу болот жана көпкө чейин бузулбай сакталып турат. Жаңы алган капрон колготкилериңиз же болбосо узун байпактарыңыз бир кийгенден чыкпай эле жыртылып калып жаткан болсо, анда сиздер үчүн дагы бир лайфхак: аны жаңы алганда эле кадимки чачка сеүүчү лактан бир аз чачыратып койсоңуз, ал жыртылбай сизге көпкө чейин кызмат кылып берет. Аны ар бир убакта эле чачырата берүүнүн кажети жок. Болгону сиз жаңы алган учурда эле бир жолу сээп койсоңуз, ошол жетиштүү болот. Тамакка ар кандай жашыл чөптөрдү, витаминдүү азыктарды көп кошуп бышырабыз. Бирок аны бышырганда көбүнчө дээрлик витаминдер жоголуп кетет. Аны сиз сактап калуу үчүн тамак аралаштырганда аны жыга чаш кашык менен аралаштырсаңыз, анын витаминдери ошол боюнча сакталып калат.
Бөлмөңүздүн жагымдуу жыттанып туруусун каалайсызбы? Анда сиз өчүп турган лампочкага бир жагымдуу батырдан себеп коюңуз, ал эми лампочка күйгөн учурда ошол жагымдуу жыт бүтүндөй бөлмөгө тарап чыгат. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн айымдар үчүн өзгөчө пайдалуу лайфхактар менен бөлүшө алдык деген ишеничтебиз. Эгерде сиздерге бир аз дагы пайдабызды тийгизе алсак, анда биз чексиз кубанычтабыз. Сиздердин кызматыңыздарда Solo Media порталынан мен Алиман Эсенкалык болдум. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.